Абдулас Малдыбаев атындагы Академиялык опера жана балет театрынын Малых залында өзгөчө шаң. Себеби кыргыз музыкалык искусствосуна, айрыкча хор өнөрүн жайылтууда, музыкалык адистерди даярдоодо эмгеги өтө зор инсан. Кыргыз Республикасынын маданиятына жана билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, даңк орденинин ээси Болот Абдуласович Малдыбаевдин 90 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Улуттук музыкабыздагы хор жанрынын түптөлүшүнө чоң салымын кошкон Малдыбаев Болотбек Абдуласовичтин юбилейлик мааракесине кош келиңиздер. Иш-чарага маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлдөрү, искусство жана билим берүү тармагындагы ишмерлер, ошондой эле кесиптештери, окуучулары жана жакындары катышып, каармандын эмгек жолундагы жетишкендиктери, улуттук маданиятка жана музыкалык билим берүүгө кошкон салымы белгиленип, куттуктоо сөздөр сүйлөндү. Жаш буындарды тарбиялап, келечек ээлеринде чыныгы руханий багыт берип келдиңиз. Сиздин шакирттериңиз бүгүнкү күндө республикабыздын бардык аймактарында эмгектенип, сиз баштаган ишти улантып келе жатышат. Сиздин үзүлүү ишмерлериңиз мамлекет тарабынан жогору бааланып, даңк ордени, эмгек ветераны медалы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер наамы жана башка бир катар жогорку сыйлыктарга ээ болдуңуз. Бул сыйлыктар сиздин эл үчүн кылган эмгегиңиздин үзүрү. Биз сизди сыйлайбыз жана урматтайбыз. Болот агайды айтардан бул юбилейге айта турган сөз. Атасы Абдулас Малдыбаев кандай эмгек жасаган кыргыз искусствосуна, кыргыздагы биринчи профессионал музыкант, профессионал композитор, алгачкы чыйыр салган юбилей. Булардын юбилейсинде ошол башын атасы турса, анан Болот агай, анан Жылдыз деген карындашы бар, Малдыбаев деген адагы аялдардан чыккан биринчи профессионал композитор болуп жүрөт. Каарманыбыздын атасы Абдулас Малдыбаев жаштайынан ыр күйгө шыктуу болуп, музыкалык билим алуу менен 300төн ашык ыр хор жасып, ырчы катарында кеңири жайылган эле. Бара-бара белгилүү орус композиторлору Владимир Власов, Владимир Фере менен бирдикте Айчүрөк Манас операларын жасып, СССРдин эл артисти наамына жеткен, советтик белгилүү музыка ишмерине айланган. Атабыз мына оперный театрдан аталып жүрбөйбү?
Ол киши чоң эмгек кылган. Ал эмгек кылып атканда мен бала болчумун. Ошол 1939 Москвада өткөн кыргыз искусствосунун биринчи декадасында атасы менен өспүрүм болот да кошулуп барып калганы эсинен такыр кетпейт. Жана бул көрүнүш ага абдан таасир берген. Каарманыбыз музыкалык училищанын 3-курсунан Даро Чайковский атындагы Москва консерваториясына 1955-жылы тапшырып, хор дирижерлук бөлүмгө өтүп кетет. Соколов Владислав Георгиевич. Ушуштен окугам Москвадан. Чыгылып, кишилердин эмгегин акташ үчүн мен колуман келишинче эмгегимди жаздым. Ал Москвадан окууну бүтүп келери менен ошол кездеги маданият министри Кулипа Кондучалова филармониянын хорун жетектеп берүүнү сунуштайт. Ошентип ал филармониянын хору менен республикада гана эмес, Украина, Волга жээктериндеги шаарларды кыдырып концерт беришет. Агайдын биринчи эмгеги бул эстрада жанрына жасаган. 1966 ушул Бишкекте телевидениянын алдына биринчи жаз симфоник оркестрин, жазова эстрада оркестрин симфон музыка ушундай бир ачыптыр. Ошентип жаңы музыкалык жанрларга көңүл бөлүнүп баштап, келечегинен көптү үмүттөндүргөн жаш кадр Болотко ар тараптан сунуш түшүп, бул багытта да белсенип иштеп, жаз оркестрин түзүп чыгат. Ошол ЦК деп коет, ал мезгилде партия башкарчу коммунисттер. Ошо коммунисттик партиянын ошо борбордук комитетинде секретарь болуп жүргөн, идеологияга караган бир секретарь келтирип айтыптыр. Бул буржуазиялык, капиталисттик өлкөлөрдүн жанры. Бизге социалисттик өлкөлөр, коммунисттик өлкөлөр бул болбойт. Бул нарушение деп туруп жаптырып салып атпайбы. Эми ошондо таң каласың. Ошо жаптырып салса болуп турганда Советтер Союзунда ал мезгилде укмуш өнүккөн эле да. Мисалы Өзбекстанда Батыр Закиров деген белгилүү союзга эмес, ал Францияга, Европага да берген. Ошол мезгилде өзүнүн оркестри менен Өзбекстанда Ташкентте. Азербайжанда Рашид Бейбутов деген, татарларда, казактарда, кыскасы Прибалтика теги койчу. Бизден башка өлкөлөрдүн бардыгында эстрадалык симфоник оркестр ачылып калган. Бизде ошол коммунисттик экен да, бизде бөркөзү башалган коммунисттер өтө көбөйүп кетиптир ошондочу. Ошонун азабы ушуга чейин мына ушу 1 жыл болду көп болсо, эстрада оркестрге эми болдук. Ошол мезгилдерде республиканын ар аймагында өз көркөм чыгармачылыгын өнүктүрүү талабы коюлуп, негизги уюштуруучулардын бири Болот Малдыбаев болгон. Жолдош ырчылар, бийчилер жана музыканттар, сиздердин чоң ийгиликтерге ээ болушуңарга тилектешмин. Өздүк көркөм чыгармачылык кружокторун бир типке келтирип, ошондогу министр Кондучаловага кирип атып, бүткүл Кыргызстанда эбегейсиз иш жасаган. Ошондо ар жылы өздүк көркөм чыгармачылык кружогунун кароосу өтүп турчу, республикалык жана союзга чейин. Республикалыктарда көбүнчө ошол агай, мен ошо жаш кезимден көрүп калгам, ошол агайды дайым жюриде ошол өтүп аткан иш чараларда агай жетекчи болуп, агай жүрчү да. Ошондо таанып калгам. Ошто район областарга чыкканда мен өзүм председатель болуп бардым. Ошентип көп таланттарды Ошто командадагы председатель болуп караганда Абдыкадыровду көтөрүп чыктым. Кабак чыктым көчөдөгүн көзүнчө, карабадың арчагың акылчай, калпиман алган чүлгү. Оштон Абдыкадыровду алып келдим. Мисалы ат башыдан
Жолдобай Кайыповду алып келдим. Bizge zaman cılmaydı, tutkandığı günlerdi. Gülüç açıp düzgün, gel bilir deli. Bizge zaman cılmaydı, tutkandığı günlerdi. Gülüç açıp düzgün, gel bilir deli. Таластан теги Алтынбек Сапаралиевди жыгылып кичинекей чымыны барлардын баарысын эле центрге чогултуп бардым. Вот ошентип кону чалып эже мени көп жерге ошондой жимишке жибере берчү да. Агайында бир эң чоң эмгеги, муну көп айтылбайт. Жана мен айткан эмгектен тышкары Жора Кожагым жарым жетектеген биринчи эстрадалык ансамбльди да Агай түптөгөн. Жора Кожам жора эмес, Агай түптөгөн. Агай ошо Жора Кожам жарыктарды музыканттар үйрөтүп туруп, анан жасап берип турган кетип калды. Ошол мезгилде филармонияда, эстрадада, филармонияда көркөм жетекчи болуп эмгек иштеген. Ошо гитарный составда бир эле орус кошулуп калды. Бас гитара ойногон. Калганы кыргыз балдар. Сергектен тип кары жашка дем берген. Сүйүү толгон суу көчөм бары. Сансыз өмүр рахатка бөлөнгөн. Суймук толгон суу аллей бульвары. Анан кийин эле сразу эле филармонияда концерт бердик. Анан абдан популярный ансамбль болуп калды. Аны талашпаган жер жок. Анан Нарынга кетишти, ысык көөдө, Ошту кыдырды. Жарко, дожди, морозы, чтобы лишь от смеха появлялись слезы. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту. Азыркы Арбаев атындагы университетте музыка кафедрасына Агай менен чогуу иштеп калдым. Өтө бактылуу университетте Агай менен чогуу иштеп калганга. Мен ушу институт түшкөнү бүткөндөн кийин кыз келиндер институтунда мугалим болуп келип калдым. Агай ушул кезде кафедранын башчысы болчу, жана кордун жетекчиси болчу. Ошо кордун жетекчиси болгондо биз ошо баягы студенттен убагында эле келдик да, баягы сразу жумушка. Агайдын методикасына аябай кызыгып, иштеген, хормен иштеген методикасына, техникасына кызыгып, Агайдын сагына көп отурар элек да. Ошо Агайдын алган методикасын ошол күндөн ушулга чейин колдонуп иштеп келатам да. Шенпеттин самодеятельности мени мойнума салып коюшту. Башкарасың деп. Бул общественный, акча төлөмөйт. Жолу смотрда биринчиликти алдык, дайым эле. Баарыбыз анан алтын медаль тагынып, сүрөткө түшүп,
Анан заключительный концерти Москвада Дворец съездовде болду. Дворец съездовде барып биз ырдап бердик. Ажыда да жакшы өттү. Анан ошо Красный площадьте сүрөткө түшүп койгонбуз. Анан дагы бир эмгеги азыркы айтып аткан Абдырайым атындагы музыкалык мектеп. Ошону биринчи түптөгөндөрдүн бири ушул Болот агай болот. Ошода биринчи балдар хорун ачкан. Ошол ага иштеп чыккан китептер корлору ушул азыркы эмеде ар бир музыкалык окуу жайларда китептерин колдонуп жүрүшөт. Агай ошол экени топтоп баарын репертуарларды ошону ар бир окуу жайларга, музыкалык окуу жайларга таратканда, ошону мен азыркы мен ушу Ишенали Арабаев атындагы университетте иштейм. Ошол студенттерибиз ушу агайдын чыгармалары менен фортепианода ойноп, хорго дирижерлук кылып окуп келатышат. Вот эң акыркы жылдары Ковалевский деген атактуу композитор менен бүткүн Советтер Союзунун мектептеринин музыка сабагынын методикасын окуп иштеп чыгып, ал киши лекция окучу, мен показательный сабак берчүмүн. Болот Малдыбаев ал жерде иштеп жүргөндө эле улуу педагог, композитор Дмитрий Кабалевскийдин мектептерде музыка окутуу программасын жайылтуу боюнча көптөгөн эмгектерди жасаган. Рахмат, отуруңлар. Мен 5-нчи мектепте 2 класс алып алгам. Өзүм ошол музыка сабагын кандай бериш керекти, мурдагы программа менен 1 класс, анын өзүмдүн программанын 2-нчи класс. Ошону берип көрсөтөйүн деген, мына айырмасын карачы. Меники кандай, тегилерди кандай деп ошентип ошол теги Ковалевскийге жетип, мени Министерство культуры, то есть образование аркылуу издеп чакырыптыр. Ошону менен мен Ковалевскийдин лабораториясына кирип калып, анан хор токтоп калды. Детский хор теги Абдыраевден мен иштебей калдым. Менден кийин Курчинов деген иштеп, ал да жакшы иштеди. Ошону уланып, мен ичимде улап кетти да. Каарманыбыз 80 жаш куракка чейин Ишенали Арабаев атындагы мамлекеттик университетинин музыка факультетинде педагогдук кызматты аркалап келди. Деңгели эң бийик хормести деп айтып кетем. Ошо агай менен ошо баягы биргиштегениме сыймыктанам. Ошо агайга каларым, ошо дагы кыргыз хорлорунун өнүктүрө берсин, репертуарларды жаңырта берсин деп айтат элем. Бул кечеде Болот Малдыбаевдин хор үчүн жазган чыгармаларынан аткарылды. Кыргыз искусствосу үчүн ат көтөргүс эмгеги айтылды. Биз да ага улай анын баскан жолуна сереп салганга аракет кылдык. Себеби анын баскан жолу элге кызмат кылуунун өрнөгү, кийинки муун үчүн үлгү.